Кыргыз элим Садыр Жапаровдун бийлигине мен 1 грамм дагы ишенбей калдым. Бир дагы мыйзам ченемдүү иш аткарбай калыптыр. Ассаламу алейкум туугандар. Мен ушул провокатор Самат Кушбек дегенге бир жооп суроо берейинчи. Ушул Келесоого. Ушул Келесоо жаман тажат. Ушуну колдоп жүргөн Келесоолор дагы силерге да суроо. Ушул баягы жанагы гонка маселеси бүтүп, ал эми толук жок экенин түшүндү. Толук жок экен азыр мындай байкап отурушат. Кытай маселесине элдер аябай дүрбөп атат. Ошону кичине маселе кылалы деп Кытайга жер сатты эле сатты, берди эле берди, берип атат, өлдүк эле өлдүк. Кытай басып алат экен деп азыр ушуну дүрбөтүп баштады эми. Эми бул канчага чейин жетер экен? Гонкага мейли тиги өтүп, гонкасы бүтүп кетти, эч кандай зыян заты жок экен, баары сонун экен. Балыктар чыгып сонун эле жүрөт. Булга бүттү. Эми Кытай маселеси качан бүтөт? Кытай маселеси ушу бизге окшогон, түшүнгөндөр, билгендер, көрүп жүргөндөр, угуп жүргөндөр, ошол Акаевдин доорунан бери жашап келгендер айтып анан токтотот окшойбуз деп калдым да. Неге дегенде биз эсибизде бар, бул 49 жыл деген бул илгертен эле бар болчу, муну Садыр Жапаров чыгарган жок да. Муну баарыңар билесиңер. Бүт кыргыз эли билесиңер. Илгертен эле 49 жыл, 99 жыл деген бар болчу бизде. Анан ушул жанагы союз тарагандан кийин баарыңардын эсиңерде бар. Союз тарап, анан баягы Акаев жаңы президент болуп келгенде ошол кезде аябай кыйынчылык болгон. Баарыңар билесиңер болуш керек, аябай кыйынчылык, ачкачылык болгон. Баягы жаңыдан өзүнчө эгемендүүлүк алып, эмне кыларыбызды билбей эле ошол кезде жанагы колхоздун тараган жанагы чоң стан деп койчу, жанагындай стоянкалар, стандар, жанагындай техникалар турган стан деп койчу да, биздин кичинекей эсибизде бар да. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Ошондой жерлер, заводдордун калдыктары калып калган заводдор, фабрикалар, ушундай көп жерлер, аябай көп. Мен эсимде бар да, ошол колхоздон кийин калган ошондой жерлердин баары менчикке өтүп кеткен. Кытайга эмес, бизге, кыргыз элине өтүп кеткен. Кыргыздын ошол кездеги байлары, колунда барлары алып калган ошондой жерлердичи. Менчиктештирип алган. Менчиктештирип алып, ошолор ошондон бери канча жыл өттү, көп жыл болду, мындай 40-35 жыл өттү. 30-35 жылдан бери булар бир колдон колго сатып келишкен. Аны баарыңар билесиңер туугандар. Колдон колго өтүп, тиги иштете албай аны сатып алган киши келип, аяктагы темир кесектерди сатып, кирпичтерди сатып, талкалап, короче, заводдун баарын жок кылып, кайра башкага сатып, ал келип, ал дагы бирдемелерин сатып ошентип жок калып, жок түйөрдү менен жок болуп кеткен заводдор, фабрикалар бар да биздечи. Кимдин айынан? Биздин кыргыздарыбыздын айынан, айланайын. Кыргыздардын айынан. Кыргыздардын ошо колундагы барлардын айынан убагындагы. Ошону иштете албай коюшкан, баар алышкан. Ошол эле пансионаттарды да иштеткен убагында. Бирок иштете албай банкрот болушуп, жабылып, токтоп калган заводдор, фабрикалар, пансионаттар ошондой жараксыз болуп калган да туугандар. Ошол жерлер заброшка болуп эле калып калган да. Акыркысы мен эсимде бар, ушу Садыр Жапаров келген жылдары мен эсимде бар да, менин көзүмчө эле ошол завод талкаланып жок болуп кетти да. Мен көзүмчө эле. Канча деген жанагы моторлор, жанагы движоктор, эмне деген темирлер кесилип, укмуш сатылды. Крандар, жанагындай рельсовый крандар кесилип, темир келе сатылды туугандар. Чын.
беспредельно жок болду ошо Саз Жапаров келген жылдары, ошо 20-21 жылдары. Ошону мен билем да ошондой болгонун чубагында. Анан ушунун баарын көрүп билип отурган Садыр Нуркожоевич анан жини келип биз иштете албайт экенбиз, ушинтип колдон колго сатылып эле талкаланып эле жок болот экен. Андан көрө инвесторлорго берели деп атат да туугандар. Инвесторлор алар сатып жоготпойт, эчтеке кылбайт, колдон колго сата албайт. Алар ошондой кепилдик менен келип ошол жерге завод, бир фабрика же да бирдеме салат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Туугандар, ал турган иш. Ошол салып, ошол ташталып, каралбай калган, тоокканага айланып калган, жанагындай заброшка, туалетканага айланып калган жерлердин баарын гүлдөтүп, өнүктүрүп, ошол жердин жергиликтүү калкка иш орундары түзүп берейин деп аракет кылып, түм эле жуулуп иштеп жүрөт да. Ичинде эч арам ою жок, жашнакай элечи. Жашнакай иштеп жүрөт. Өзүнүн президентский фондунан бөлүп берип, анча-мынча жерлерге курулуштарды курдуруп атат. Президентский бөлмөдөн бөлүп берип, кээ бирөөнө айлык төлөп берип атат. Ошол керек беле президентибизге айткылачы? Ошол нерсе керекпи президентибизге? Ошол сыйыр айткандай сатып атат, ичип атат, жеп атат деген президент болгондо, ал өзүнүн фондунан бөлүп бербейт эле, өзүнүн фондунан айлыктарды бербейт эле. Ошондой ташталган жерлерди биз бирөөлөр көрүп жаман көрүнбөйт эле, башын оорутпайт эле. Жөн эле ичип, жеп, жыргап, тоюп эле кетмек күмтөрүп деле албайт эле. Баягы башында айткандагыдай. Алганда толчок экен, калбай калып туруп алтын деп туруп, алып туруп акыры технично. Өзү ошол алтындын баарын өзүнүн чөнтөгүнө эле салып койсо, эмне кылат элеңер? Эчтеке кыла албайт элеңер. Унчукпай эле 5 жыл отуруп, 5 жылдан узатып коймокпуз. Башка президент шайламакпыз. Болду. Ушундай терең ойлонуш керек да туугандар. Биз ойлонуп атабыз, биз колдоп жүргөндөр, карапайым элдер, тегерек четтегилер ойлонуп атабыз жашнакай эле. Көрүп атабыз. Иштеп атат. Анан жана айынып аткандар, тетиреметип калгандар көбүнчөсү саясат түшүнбөгөндөр, жанагы саясатты түшүнбөгөндөр көбүнчөсү ошол провокаторлорду ээрчип кетип атат да. Биздин телеканалдарды көрбөй атат. Мен башынан баштап акшайм, көргүлө. КТР, ЛТР ошолордун баарын көргүлө. Ал так маалыматты айтат. Кандай болсо ошондой айтат. Эч кандай жаман, жалган бир башкача нерсе чыгарбайт алар. Только жакшы маалымат чыгарат, так маалымат чыгарат. Ошолорду көргүлө деп какшайм. Жок, анча-мынча жаштар, молодежьдордун баары эле соц тармакка кирип кеткен, телефонго кирип алышкан. Анан кимди көрөт телефондон? Жанагы күнү түнү ушу телефонго жашап алган провокаторлорду көрөт да. Алар анткени активи күчтүү, эмнеге алар анткени ошол жерде жашайт. Эртең менен кечке чейин тынбай отурат ошол жерде, бөлүшүп коюп, видеолор салып коюп, лайк басып коюп, репост кылып коюп, активин көбөйтүп отурат аларчы. Ошондойлордун провокаторлордун анан видеолору лентага чыгат. Лентаны ачсаң эле тиги сразу ошолор чыгып калат да. Анткени ошондой отурушат алар туугандар. А биз иштеп жүрөбүз. Окат кылып, өз окатыбызды кылып, өзүбүздүн баягы кандай десем, өзүбүздүн мамлекетибизди өнүктүрүп атабыз да. Ар бир карапайым эл чынап эле менин өзүмдүн мамлекетим бар да. Үй бүлө деген мамлекетим бар. Ошо үй бүлө деген мамлекетимди өнүктүрүп иштеп жүрөм туугандар. Бирөөнүн колун жалдырап, бирөөгө акча берчи деп жалдырабай элечи. Же болбосо бирөөнү каралап, бирөөнү акча берип койсо ошону сөздү сүйлөп жүргөн жокмун туугандар. Мен чын жүрөгүм менен колдоп, кандай бар ошондой айтып, өзүм окатым кылып атам, өзүм арабам тартып атам. Канча-мынча баягы наразы болгон жерлерди айтып атабыз, жеткизчү жерге жеткизип атабыз. Элге чыгып алып пиар кылбай эле, жашнакай эле жеткизип атабыз. Тийиштүү жактаргачы. Ошон үчүн туугандар, азыркы мен лично өзүм атыман айтсам, азыркы берилип аткан, ошо инвесторлорго берилип аткан жерлер бул дурус туугандар. Жакшы бул туугандар. Башка эч ким иштете албайт. Бербей эле койлу, мурункудай эле калтыралы десеңер, анда мурункудай эле заброшка болуп, ошол жер туалетканага айланып, ошол жер наркомандардын бир уюгуна айланып, ошондой болуп калмак ал жер. Андан көрө ошол жер өнүксүн,
тегерек чети өнүксүн, ушул жердеги жергиликтүү калктар иш орну менен камсыз болсун да айланайындар туугандар. Ошон үчүн терең ойлонгула. Бир нерсени жазарда, бирөөнү кирип алып сөгөрдүн астында ойлонуп туруп, толгонуп туруп, изилденип туруп анан жазгыла. Макулбу? Келип алып эле дөөлдүрүп, анан жөн камалып калышыңар мүмкүн, жөн штраф төлөп калышыңар мүмкүн, жөн чыгым тартып калышыңар мүмкүн. Бирөөнү ээрчи коем депчи. Ошон үчүн ээрчибегиле эч кимди туугандар. Өзүңөрдүн оокатыңарды кыла бергиле. Ар бирөөңөр саясатка тумшук тыкпагыла. Ар бир өз оокатыңарды кылып жүрө бергиле. Болду. Ар бир өзүңөрдүн үй бүлө деген мамлекетиңерди өнүктүрүп оокат кылгыла. Мамлекетке тумшук тыкпагыла саясатка. Ошондо гана биз өнүгөбүз. Азыркы саясатка тумшук тыкпай койсок жарашат. Эмнеге дегенде азыркы бийлик иштеп атат, сонун иштеп атат. Мурункуларга албетте тыгыш керек. Тумшук тыкмак үчүн тим эле кууп чыгыш керек эле бияктачы. Бирок кууп чыктык, баарын кууп чыктык. Бир эле Атамбаев кандай билбейм, аябай хитр образ менен 5 жыл отуруп чыгып кетип калды. Эч кандай эмес жок. Бирок ошону биринчи очередь кууш керек болчу. Ошону биринчи очередь элди, кыргыз элин эшелон кылып Россияга миграцияга айдаган ошол Атамбаевди кууш керек болчу туугандар. Кууш керек болчу. Анча-мынча караңгылар силер мактанып Атамбаев бизге шарт түзгөн, Атамбаевдин балында момундай болгон, сонун болгон, права уруксат берилген. Анан тиги 7 айлык тиги регистрация болгон, бул болгон деп, глупый бул, акылы кем адам ушуну мактанат ушинтип. Терең ойлонгон адам бул деген жеңилдик түзүү менен кыргыз элин ошол жерге миграцияга барып, ипотекага тыгып, ошол жерге жаранды калдырып, ошол жерден вообще келбей тургандай кылган ал Атамбаев. Ошону бир эсиңерге тутуп алгыла туугандар айланайын. Шарт түзүлгөн, башка мамлекетке шарт түзүлгөн бул өтө коркунучтуу. Канча деген эл, канча деген кыргыз эли Россияга барып, ошол жарандыкка өтүп кетип, эмнеге өтүп кетти? Анткени ошондой шарттар түзүлүп кетти. Жаранды калсаң ипотека берилет деп кетти. Ошол жерден төрөсөң момча сүйүнчү акча берилет деп атып, азгырып атып, кыргыз элин баарын ошол жерге апарып тыгып, азыр ошол кыргыз эли бияка келе албай, ыйламсырап отурушат ошол жерде, Россияда. Мен убагында 10 жыл мурун эле айткам. Жаранды калбай эле иштей бергиле ошол жерде кыргыз паспорт менен эле десем. Болбой көпчүлүк ошол жерде жаранды калышкан. Азыр өкүнүп жүрүшөт. Ошон үчүн туугандар шарт түзгөндөргө мактанбай, наоборот шарт түзбөй ошол жерден баарын бияка алып келип аткан, биякта иш орун түзүп аткандарды макташыңар керек. Ошого мактанышыңар керек. Ошол туугандар, мейлиңиздер. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Бирок ошого окшогон провокаторлорду өзүбүз эле бирдеме кылып токтотуп, чыгып аткандарды блоктоп, жалып таштап, блоктошуңар керек. Ошондо тынччылык болот Кыргызстанда. Ошол туугандар, мейлиңиздер. Ассаламу алейкум.